Салам достор, бүгін біз Қырғыздың бешенесіне жарты деп жаңған спортшы сұлу қызыбыз Кальмира Билімбек қызы туралы айтып бермекчибиз. Кальмира Билімбек қызы ал 2003 жылдың 10 мартында Нарын облысына қарашты Ақталай районының Баятов айылында жарты дүниеге келген. Жөнөкөй үй-бүлөдө чоңоюп бала кезинен тартып спортко кызыгып, айылдагы жөнөкөй залдан дүйнөлүк ареналарга чейин чыккан. Кальмира Билимбек кызынын спорттук жетишкендиктери 2019 жыл өспүрүмдөр арасында дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынган. 2021 жыл Башкорстандын Уфа шаарында өткөн жаштар арасында дүйнө чемпионатында 55 кг салмак категориясында финалга чыгып, беларустук Алисия Гетманова менен беттешип, 6-7 эсебинде жеңилип, күмүш медаль тагынган. Ошол эле жыл 2021 жыл Казан шаарында өткөн көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин оюндарында 55 кг салмак категориясында алтын медальды жеңип алган. Финалда россиялык Александра Скренкону жеңген. 2023 жыл Иорданиянын Аман шаарында өткөн 20 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатында 59 кг салмак категориясында коло медаль тагынган. 2024 жыл Польшада өткөн эл аралык турнирге Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасынын мүчөсү катары катышкан. Быйыл 2025 жылдын март айында Иордания мамлекетинин Аман шаарында өткөн Азия чемпионатында 62 кг салмак категориясында коло медалды багындырды. Кальмиранын эркин күрөшкө келип калышына анын атасындагы салымы аябай чоң. Кальмиранын атасы Капарбек уулу Билимбек эркин күрөш боюнча машыктыруучу. Учурда Кальмира спорт карьерасын улантып, эл аралык мелдештерге Кыргызстандын намысын коргоп келет. Үй-бүлөлүк абалы турмушка чыга элек. Достор, Кальмира жөнүндө биз айтпай кеткен маалыматтарды билсеңиздер, комментарийге жазсаңыздар болот. Жана ошондой эле кыргыз спортчуларынын жеңиштерин же болбосо видеолорун көрүш үчүн биздин каналга катталып, коңгурочону басып коюңуздар. Ал эми Кальмиранын жердештери болсо, нарындыктар алга деп же болбосо Кыргызстан алга деп жаза кетебиз.